Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Ошондой эле эң сүйүктүү менин 28 күндүк марафонумдун катышуучулары. Анда эмесе бүгүн марафонубуздун эң биринчи күнүн ачык деп жарыялайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин марафонубуз 11 ноябрда башталат деп көп убакыттан бери биз сиздер менен сүйлөшүп, азыркы учурда да катталам дегендер аябай көп болуп атат. Эми бул марафон эмне үчүн 11 ноябрга белгиленди деген суроолор боюнча бир аз маалымат берип кетейин. 11 ноябрь бул нумерологдордун айтуусу боюнча бул зеркальная дата деп коет. Анткени ушул учурда өзгөчө бул ааламда, дүйнөдө өзгөчө энергияга бай жана ушул учурда кандайдыр бир кереметтер, каалаган тилектерди аткарсаңыз, же болбосо кагаз бетине жазсаңыз, ошол нерсе сөзсүз түрдө аткарылат деп айтышат. Эң башкысы, бардык эле адамдардын тилектери аткарыла бербейт экен. Кандай адамдардын тилектери аткарылат? Кандай адамдардын максаттары ишке ашат? Ушул учурда өзүңүздү өтө чын жүрөгүңүз менен берилип, өзүңүздү өзгөртөм деп, кандайдыр бир жашооңуздагы проблемалардын бүт баарын түп тамыры менен алып таштайм деп, же болбосо кандайдыр бир жаатта өзүңүзгө билим ашырайын десеңиз, же мамилелердин келишпестигин өз ордуна түшүрөм десеңиз, үйүңүзгө береке, сүйүү, ынтымак, бактылуулукту тартып алып келейин десеңиз, финансы проблемаларды чечейин десеңиз, баарын кандай гана проблема болбосун, баарын чогултуп алып келгенде, эң биринчи кезекте сиз мына ушул учурда негатив сөздөрдөн, негатив ойлордон, жаман ойлордон, критикалардан, бирөөлөрдүн жашоосуну ушак кылгандан, зависть, күйүкчөлдүк, көрө албастык, мына ушул нерселерден алыс болушуңуз керек. Сизди ушул учурда кандайдыр бир жаман ойлор капташы мүмкүн, сизге ушундай тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн, бирок кандай гана болбосун өзүңүздү кармап, өзүңүздүн ойлоруңузду, өзүңүздүн тилиңизди, өзүңүздүн жашооңузду башкарууга эң жакшы убакыт келди. Анткени сиз канчалык аракет кылбайын, өзгөрөмүн деп, билим алайын деп аракет кылганыңыз менен ушул ичиңиздеги калып кеткен кара энергияларды жок кылбасаңыз, анда эч качан максатыңызга жете албайсыз. Ошондуктан мына бүгүнкү зеркальная дата 11 ноябрь 11 деген эң сонун күндө марафонубуздун биринчи күнүн сонун кылып баштайлы дагы өзүңүздөрдү ушул кезге чейинки болуп келген жана учурдагы болуп жаткан проблемаларды бир четке сүрүп туруңуздар дагы. Мен сиздерге үйрөткөн түрдүү техникаларды күн сайын колдонууга аракет кылыңыздар. Антпесе, эгерде эскертип коеюн, бир эле жолу же болбосо бир эле күндөгү техникаларды аткара албай калсаңыз, кайра башынан баштаганга туура келет. Анткени бул 28 күндүк марафонду ушунчалык өзүңүзгө серьезный, олуттуу түрдө киришип, чын жүрөгүңүз менен аткарышыңыз керек. Эч кандай өзүңүздү мажбурлап, өзүңүздү мындай каалоо жок болсо, анда бул марафондун сизге пайдасы тийбейт. Эгерде чын жүрөктөн каалооңуз менен ушунчалык шыктанып, өзүңүздө ичиңизде бир нерсе алууланып, күйүп жанып турган болсо, чын жүрөгүңүздө мен берген техникаларды, көнүгүүлөрдү аткарган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сизге Кудай колуңузду эч качан куру кол кайтарбайт. Анда эмесе марафонубуздан бир аз маалымат берип кетейин дагы. Эртеңки марафонго сиздерге задание берейин. Instagram баракчама реклама кылып бергендей, бир сөз бар. Бир эле сөз бар. Эгерде ошол сөздү айтсаң, жашооң бүтүндөй өзгөрөт. Эгерде ошол сөздү өзүңдүн жашооңа сиңирип, адат кылып алсаң, тынбай айтып турсаң, ошол сөз сенин жашооңду кандай гана проблемалар болбосун, кандай гана тоскоолдуктар болбосун, жашооңо жолотпойт. Эгерде бир сөз бар, бул өтө жаман сөз. Бул сенин жашооңду акырындан олтуруп, таш талканын чыгарып салат. Бул кандай сөз дейсизби? Анда эмесе ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Негизи азыр мен айтып жаткан сөздөрдүн бардыгы өзүнчө эле бир магический таң калыштуу болуп жатса керек. Мына ошондуктан мен марафонумдун атын магия деп койгом. Анткени биринчи сабагым аялдын магиясы, андан кийин мен миллионердин аялымын деген сабак. Эми бул 28 күндүк магия аттуу марафонубуз дагы өзгөчө бир көнүгүүлөргө жана энергияга бай.
негизи биз көп нерселерге маани бербей, койчу ушул нерсе кантип эле болсун деп көп нерсеге маани бербейт экенбиз. Айтор мына күнүмдүк жашообуздагы болуп жаткан тиричилик менен, жашоо менен, түрдүү мына көзүбүзгө көрүнгөн нерселерге алаксып жашап жүргөнүбүз менен жашообуздун акыр түбү айланып келип, кайра эле мына ушул сөзгө баары бир кайтып келет экенбиз. Бирок качан экени, кимге, кайсыл убакта келери анык эмес. Качандыр бир күн, эртеби, кечпи, түнүбү, күндүзүбү, качандыр бир күн, каарыгандабы, балким жаш кезиңиздеби ушул нерсени сөзсүз түрдө колдонууга туура келет. Айтор бул магический сөздүн, магиялык сыйкырдуу сөздүн күчү жашооңузга кандайча таасир берет? Ушул сөздү колдонуп максаттарды ишке ашырса болобу? Ушул сөздү колдонуп үй бүлөгө ынтымак, сүйүү алып келсе болобу? Ушул сөздү колдонуп финансы потокторуңузду, байлык, акча, карьера кандай гана болбосун, мына ушул нерселерди, проблемаларды ишке ашырганга болобу? Дагы да көптөгөн суроолор сизди таң калтырып жатса керек, анда эмесе сабырдуулук менен ушул видеону аягына чейин көрөбүз. Учурда жашообуздун мына башаламан, беспорядочный болуп жатканын себеби баардыгы мына ушул сөздү айтпаганыбыздан экен. Анткени окумуштуулар күн сайын бизге далилдеп көрсөтүп китептерди чыгарып атат, интернеттерге маалыматтарды таратып атат. Сөз, адамдын сөзү бул тирүү деп, ошонун сыңарындай эле жазасызбы, же болбосо жөн гана айтасызбы? Айтор эч кандай айырмасы жок. Сиз болгону мына ушул нерселерди олуттуу түрдө, чын жүрөктөн киришиңиз бүгүндөн баштап, Ошондуктан ушул сөздү колдонбогонубуздан, ушул сөздөрдүн күчүн билбегенибизден, анын кереметин сезбегенибизден жашообуз түркүн проблемаларга, көз жаштарга, күйүкчөлдүк, ызалануу менен күн кечирип келатабыз. Эгерде ушул сөздүн күчүнө, ушул мен айткан сөздөрдүн ар бир кереметине ишенбесеңиз, анда сиздин жашооңузга таасирин тийгизбейт. Билесизби, биз жаш кезибизде, кичинекей кезибизде дүйнөнү, мына ааламды башкача көз караш менен карачубуз. Бизде эч кандай проблема жок болчу. Ушунчалык ал кез биз үчүн бактылуу болчу. Эмнегедир жашообуз мындай магический кереметтерге, сыйкырларга толо болчу. Өзүнчө эле мындай тилектерибиз аткарыла берчү. Биз тилектерибиз, максаттарыбыз аткарылабы, каалоолорубуз ишке ашабы, ал менен биздин ишибиз жок болчу. Негизгиси күн сайын аткарылып жатканына биз өзүбүз кубанып, сүйүнүп, бактылуу болуп жашачубуз. Өзүңүз байкап көрсөңүз, кичинекей бала кезибизде мына дарактардын, жалбырактарын алып алып, акча кылып ойночубуз, ошол нерсеге кандай бактылуу болот элек. Ал эми мына көчөдө, жайындасы, жазындасы ойноп жүрсөк деле, көчөдөгү балдар менен, өзүбүз теңдүү, өзүбүз курактуу балдар менен ойноп жүргөндө, көпөлөктөрдүн учуп жүргөнүн көрүп кандай сүйүнчү элек. Анын артынан чуркап, ушунчалык таза сезимдер менен жашачубуз, Кала берсе, мына эң биринчи чыккан сүт тиштерибиз түшкөндө дагы ошол нерсени ырымдап, апаларыбыз айтчу, түндөсү уктап жатканыңда периштелер келип, сенин тишиңи ордуна салып коет, же болбосо зубная фея келет деп айтчу. Андан сырткары эмнегедир жаңы жыл майрамын ушунчалык ынтызарлык менен күтчүбүз, аяз ата асмандан учуп келет, же болбосо жанагы алендер менен бирге келет. Айтор мына кандай гана нерсе болбосун, баардыгына чын жүрөгүбүз менен ишенип, ошол жашообузду сыйкырдуу кылып, өзүбүз фантазиябыз менен ишенип алчубуз. Айтор биздин ошондогу жашоо образдарыбыз башкача болчу. Ошол учурдагы балалык кезибиздеги кыялдарыбыздын чеги жок болчу, бактылуулугубуздун чеги жок болчу. Эч кандай жаман ой жок, бирөөлөр менен урушуу жок, эртеңки күндүн камы, проблемасы жок болчу. Мына ушул сыйкырдуу, кереметтүү дүйнөбүзгө ишенип жашаганбыз. Бирок кандайдыр бир образ менен,
айлана чөйрөбүздөгү жакындарыбыздын сөздөрү, ата энебиздин бизге улам кулагыбызга куюп, улам мына кошуналарыбыздын, элдердин сөздөрү менен кандайдыр бир күч менен мына ушул сыйкырдуу кичинекейибиздеги сезимдерди жоготуп алдык. Эмнегедир кыялдарыбыз ошол кезде балалыгыбызда эле калып кеткендей, азыркы учурда проблемадан башыбыз чыкпай атат. Бала кездеги мына ошентип магический жашообузду жоготуп алдык. Ошондуктан биздин мурунку кыялдарыбызды эскерип туруу үчүн балким балалуу болот окшойбуз. Мына байкап көрсөңүздөр, балдарыбыздын кээ бирки кыялдарын көрүп өзүбүздүн кичинекей курагыбызды эстеп кетебиз. Эркекпи, аялбы, же болбосо кызбы, балабы, айтор айырмасы жок. Кызыңыз болсо балким өзүңүздүн жаштыгыңызды элестейт. Эгерде эркек балаңыз болсо кандайдыр бир мүнөзү сиздин жаш кезиңизди элестетет. Бирок бүгүндөн баштап эч кандай кайгырууга себеп жок. Анткени мына ушул бүгүндөн баштап мен сиздерге айткан сыйкырдуу кереметтерди жашообузга колдонуп баштайбыз. Болгону сиз эмне кылышыңыз керек? Ушул жашоого болгон көз карашыңызды өзгөртүп, ошонун артынан бар ойлоруңузду, сүйлөгөн сөздөрүңүздүн баарын жөнгө салып турсаңыз болду. Анткени ошол учурдагы балалык кезиңиздеги жанагы сыйкырдуу сезимдер, кыялдарыңыз, күн сайын аткарылып жаткан тилектериңиздин баардыгы учурда сиздин ички дүйнөңүздө жатат. Болгону капаска камалып калган. Эми биз ошол максаттарыбызды, ошол сезимдерибизди мына капастан чыгарабыз. Ошол нерсени сиз капастан кое бергенде гана жашооңузда бүтүндөй өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот. Анткени мен мына ушинтип чоң гана блокнот ачып алып туруп, күн сайын мына ушул нерселерди жазып, өзүмдүн жашоомо колдонгондуктан ишеничтүү түрдө сиздерге дагы сунуштап жатамын. Бирок кантип келет деп ойлоп жатсаңыз керек, өзүңүз мына ошол учурдагы учуп келаткан Аяз атаны элестеттик. Зубная фея деп атабыз, көпөлөктөрдүн ошондой сыйкырдуу нерселерди көзүңүз менен көрбөсөңүз дагы, бирок көз алдыңызда максаттарыңыздын кандай аткарылып жатканын, көз алдыңызда мамилелердин кандай жөнгө салынып жатканын, сизге кандай сүйүү тартуулашып жатканын, айтор мына кандай гана проблема болбосун, акырындан олтуруп баардыгы тегиз күн сайын аткарылып жатканын өзүңүз байкайсыз. Только сиз күн сайын мына ушул берилген тапшырмаларды аткарсаңыз гана. Ошондуктан мына ушул максаттарыңызды аткарууга, каалоолоруңуздун баарын жөнгө салууга 28 күндүк марафон сизге чоң жардам берет.